Тизода Лондон BBC саламатсыздарбы. Элер алып жана спорт жаңылыктары менен Гүлнара Касманбетова. Бурундинин баш калаасындагы орус алгылашуу. Президентти жактаган күчтөр төңкөрүш аракетин басууну көздөшүүдө. НАТО деңиз үстүндө ири машыгууларды өткөрүп, өзүнүн аскердик кубатын көрсөттү. Ал арада Россиядагы деңиздеги аракеттерин күчөтүүдө. Афганстанда аялдардын жашоосун өзгөрткөн, аялдар жана кыздар баш калкалаган жайды барып көрөбүз. Африка континентиндеги Бурунди өлкөсүндө кырдаал бүдөмүк болуп турат. Президентти жактаган күчтөр төңкөрүш аракетин басууда. Өлкөнүн баш калаасы Бужумбуруда дагы мамлекеттик телеборборунун жанында ок снаряддар атылды. Президент Пьер Нкурунзиза 3-чү мөөнөткө барарын жар салганда ага каршы бир нече апта бою нааразылыктар болгон соң төңкөрүш жарыяланган. Анын каршылаштары президент баш мыйзамды бузганын айтууда. Төңкөрүш башталгандан бир күндөн кийин баш кала Бужумбуранын бошоп калган көчөлөрүндө ок жаңырып жатты. Коопсуздук күчтөрүндөгү тирешкен тараптар атышып жатканда өтө зарыл иш менен гана айрымдар сыртка чыгууда. Биз түнү менен коркуп уктабай чыктык. Жардыруулар, атышуулар басылбады. Кырдаал эмне экенин билбейбиз. Атышууларды эле угуп жатабыз. Эмне болгону белгисиз. Интернетте жарыяланган билдирүүсүндө президент Нкурунзиза элди тынчтанууга үндөдү. Ал төңкөрүш аракети токтотулганын айтып, радиодо аны жарыялап жибергендерди коопсуздук күчтөрү издөөгө алганын билдирди. Бирок президенттин өзү коңшу Танзанияда деп айтылууда. Ал жакта ал саммитке катышып жаткан. Өз өлкөсүнө кайтып келе албай жатса да, Бурундинин президенти башка Африка лидерлеринин колдоосун алууга жетишти. Биз төңкөрүштү тааныбайбыз. Биз аны катуу айыптап чыктык. Бул өлкөдө тез арада конституциялык тартипке кайтууга үндөйбүз. Бурундиде президентти жактаган күчтөр баш каланын кыйла бөлүктөрүн өз көзөмөлүнө алганын айтууда. Бирок төңкөрүш жасагандар бул маалыматты четке какты. Өкмөттү бийликтен кулатуу аракети бир нече аптадан бери президентке каршы жүрүп жаткан каршылык акциясынын туу чокусу болду. Акциялар 10 жыл бийликте турган президент дагы бир мөөнөт турам дегенден улам башталган. НАТО Түндүк деңизинде аскердик субмариналарга каршы буга чейин болуп көрбөгөндөй ири машыгууларын өткөрдү. Бул орустардын суу алдында сүзүүчү кайыктарынын активдүүлүгү күчөгөнүнө каршы жооп катары бааланууда. Жакында орус субмариналары Шотландия, Швеция жана Финляндиянын жээгинде жүргөнү кабарланган. Машыгууда Британиянын коргонуусунда мүчүлүштүктөр бар экени айкындалды. Куугандары да, качкандары да Норвегиянын тушунда Түндүк деңизинде чогулушту. Бул машыгууда НАТОнун аскер кемелери мына бул германиялык субмаринди издешет. Бирок ушул эле деңизде Орусиянын суу алдында жүрүүчү кемелери дагы күзөтүн күчөтүп жаткан кез. Соңку бир нече айдан бери Шотландиянын, Швециянын жана Финляндиянын тушунда орус субмариндери сүзүп жүргөнү катталган. Аларды албетте перископтон улам таанууга болот. Америкалык аскер кемесинде болсо жоокерлер сонар жана сензордук аппараттарды колдонуп, көзгө көрүнбөгөн душманды табууда. Бирок бул татаал иш. Бизге караганда аларга оңоюраак. Биз субмариндерди тапкан учурлар болгон. Орустардыкыбы жокпу айта албайм, жалпы көз салып турабыз. Британияда жүздөгөн чакырым деңиз түбүн асмандан көрө алган узак аралыктагы күзөт учактары жок. Өткөн жылы Британия союздаштарына кайрылып, өз жээгинде орус субмариндери жүргөнүн аныктап берүүгө жардам сураган. Учурда Британиянын субмариндерге каршы коргонуу даярдыгы бекем эмес. Өлкө буга кабатыр болот. Анын алсыз жери орустардын күчтүү жагы болуп калууда. Орустар мындан пайдалангысы келет. НАТО өлкөлөрү коргонуу тармагына жумшалган каражаттарын кыскартып жатканда, президент Путин тескерисинче коргонууга көп каражаттарды салууда. Орусия дүйнөдөгү эң акырын жүргөн жаңы субмариндерди чыгарды деп айтылууда. Сиз көрүп жаткан BBC, эми башка кабарлардын да тизмеги. Пакистан Карачи шаарында кечээки автобус чабуулунда курман болгон шиит Исмаилит мусулмандарын жерге беришти. Кыргында кеминде 45 адам набыт болгон.
Аза күттүү күнүндө коомдук транспорт токтоп, базарлар жана көпчүлүк мектептер жабык болду. Ислам мамлекети тобу менен байланышта турган талиптик Жундулла деген пакистандык топ чабуулду жүргүзгөнүн айтты. Афганистан баш кала Кабулдагы мейманканага болгон кечээки чабуулда 14 жөнөкөй жаран абыт болду. Чабуулду Талибан мойнуна алды. Коопсуздук күчтөрү имаратты басып алган чакта 2 чабуулчу да каза тапкан. Бириккен Улуттар Талибандын жөн жай адамдарга тийген жокпуз деген билдирүүсүн ашкереледи. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди иш сапары менен Кытайга келди. Дүйнөдөгү калкы эң көп эки мамлекет экономикалык кызматташуусун жандандырууда. Көптөн берки чегара талашынан улам экөөнүн мамилеси суз экенине карабастан, Моди жана Кытай президенти Ши Цзиньпин миллиарддаган доллар келишимдерге кол коюшат. Афганистан аялдар үчүн дүйнөдөгү эң опурталдуу өлкө катары саналат. Адам укуктарын коргогон активисттердин иликтөөсү боюнча афган кыздарынын 60% 16-га чыккыча эле күчтөп же кудалап туруп күйөөгө беришет. Өлкөдө батыш аскерлеринин саны азайган сайын, соңку 10 жылдагы аялдардын укуктук жаатындагы жетишкендиктери коркунучка кептелеби деген кооптонуулар бар. Чакан ашканада иштегендер түшкү тамак даярдоодо. Бул Афганистандын батышындагы ресторандардын бири. Анда жалаң аялдар иштеп, кардарлары да жалаң аялдар. Бул Ялда, ал 1 жылдан бери ушул жерде иштейт. Анын турмушу татаал болгон. 13 жашка толо элегинде туугандары аны тааныбаган бир кишиге күйөөгө берип жиберген. Анысы 6 айдан кийин өлүп калган. 14 жашка толгондо Ялданы 60 жаштагы бир кишиге күйөөгө беришкен. Ал зөөкүр болчу, мени көп сабаган. 2 жылдан кийин качып кеткем. Бул жерге келип калганына Ялда шүгүр дейт. Өлкөдөгү эң биринчи аялдар борбору 2005 жылы уюштурулган. Соңку 10 жылдан бери ал миңдеген афган аялдарына көмөк көрсөттү. Далайлардын күйөөсүнүн зомбулугунан күчкө салган үйлөнүүдөн куткарды. Бирок мыйзамдар оңолуп жатканы менен аялдарга каршы зомбулук чоң көйгөй. Биз соттордун аялдардын укуктарына карата көз караштарын өзгөртүшүбүз керек. Мыйзамды өзгөртүү жетиштүү эмес, элдин аң сезимин өзгөртүү керек. Ресторанда иштеген Ялда ажырашуу тууралуу арызы боюнча соттун чечимин күтүүдө. Ал билим алып, башка аялдарга жардам берсем деп кыялданат. Футбол. Июнь айындагы Чемпиондор лигасынын финалында Ювентус Барселона менен беттешме болду. Чемпиондугун коргогон Реал Мадрид менен кечээки оюнда 1-1 чыгып, жалпы эсебинде 3-2 болгон Ювентус жарым финалда жеңди. Реалдын боссу Карло Анчелотти бул жыйынтыктан улам анын клубдагы келечеги бүдөмүк болуп калды дейт. Кечээки оюндун кызыктуу натыйжасында Барселонанын футболчусу Луис Суарес Ювентустун оюнчусу Джорджо Келлини менен биринчи жолу бетме-бет кездешет. Былтыр жайындагы дүйнөлүк чемпионат учурунда экөө мушташа кеткен болчу. Италиялык командага ойногон Келлинини Суарес тиштеп 4 айга четтетилген. Бул экөө кайра беттешери белгилүү болор самат социалдык сайттарда кызуу талкуулар башталды. Испаниянын соту лиганын соңку 2 раундуна жана кубок финалына кедергисин тийгизет деп Ла Лига оюнчуларынын пландалган иш таштоосун токтотту. Испаниянын футбол федерациясы теле укуктар бириккен коллективтерге сатылып, андан түшкөн акчанын көбү Реал Мадрид менен Барселонага берилишин сунуштаган жаңы мыйзамга каршы чыгып, футболчуларды иш таштоого чакырган. 6 кишилик миниванга канча адам батат дейсиз? 50 киши батабы? Батат десем ишенбейт болушуңуз керек. Бирок Гуяң шаарында Кытай полициясы ошончо киши тыгылган бир ванды токтоткон. Кытай медиасы маалымдашынча жүргүнчүлөр курулушта иштеген жумушчулар экен. Айдоочу алардын чоң болуп чыкты. Анысы өзгөчө үнөмчүл неме тура жолго көп убакыт короосун деп унаасына тигилердин баарын салып алыптыр. Жумушчулар полиция тарабынан үйлөрүнө жеткирилди. Ал эми унаа айдаган алардын чоңуна чоң айыппул салынды. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касмамбетова, ободо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.